Биз азыр Бишкек Карабалта жолунда турабыз. Бул жолдун курулуш иштери жүргүнчүлөргө жана айдоочуларга ыңгайсыздыгын жаратып келет. Бүгүн Супер ТВ мына ушул жолдун курулушун иликтейт. Анда биз менен чогуу болуңуздар. Эки миң 17 жылы башталган Бишкек Карабалта жолунун курулушу 3 жылдан бери жай жүрүп, айдоочулардын жана Сокулук районунун жашоочуларына ыңгайсыздыктарды жаратып жатканын алардын өз оозунан уктук. Бишкек шаарга барып келиш аябай кыйын болуп калды. Жол аябай начар, ходовка машиналар өлүп атат. Бул жолду эртең оңдоп күндүзгүсү ушундай, кечинде так эле болбой калды. Барып келиш өтө кыйын. Эч ким карабай атат, жолдун акыбалы өтө начар. Дөңгөлөктөр жарылат, ходовойлор бүт бар жогунан зыяны келтирип атат. Ошону карап чечип беришсе жакшы болот эле батыраак жолду. Пробка барып келиш кыйын шаарга. 3 жыл болду но башталган, 3,5 жыл болду. Бүт эле галема. Жылына план коюп коет, мынча чакырым бүтүрөбүз деп, негизи андай чакырымын бүтүрө алган жок чындыгындачы. Таксисттер кыйналдык, мына машина бузулат, монтет. Келсең түнү күнү иштейбиз деп сөз берген минасы жолчу. Ал өзүнүн убагында аткара алган жок мына. Эл кыйналды мына, карачы. Суббота, воскресенье мындан да жаман. 1 метр жыл эле токтоп атабыз. Көрүп атсыңар, машиналар бузулуп, айылдын эли кыйналып атыр могу эмечи. Эми биз таксисттер албетте кыйналбай койбойбуз да. Жол эртеден кечкүчүндө болуп атса, мисалы Токтогулга 5 саатта жетсек, азыр 7 саатта жетип атыр. Мына эле 1,5 саат жолду алып коюп атыр. Туура түшүнгүлө. Оңдосун жолду, айтып койгула. Бул жерден биз жашоочулар эшик терезени ысык күнү ача албайсың, кеч болуп атат, үйүңө машина менен кирип чыга албайсың кенен. Мына көрүп атпайсыздар, мына барыңыздар эле. Ушундай болот. Жол тата башка жактан жол ачып тургандан кийин ABS кылып коюп турушак жасаганда жакшы болмок да. Кайрыштети час пиктен бери келгенде 2 ай болуп калды, а буяк жагы 15 күндө ашты. А баш аягы жол башталганда 3 жылдан бери эле пробкадабыз да ушундай. Шаарга барып келиш бүт эле пробка жолдун баары. Редакта жаңы жасалган жол өлүп атат деп. Машинеге карапайым элдер бүт баарына ыңгайсыздык жаратып атат бул жол. Азыр эч ким эч жака чыгышы кыйын болуп калды. Даже өзүң машина менен кирип чыга албайсың. Мына жолдун баары бүт монда таш сүзүп таштап койшкан. Айыл өкмөткө баягы балдар барып айтып, ABS ачкыла деп неме кылып туруп болчу, андан деле тыянак жок азыр. Эч кандай неме боло элек. Качан бүтөт, кандай болот? Эми эртерээк бүтсө экен деп атабыз, элдин баары ошону күтүп атабыз да. Буяк жагы жазалып келчү жетти. Александровка жакты бүткөн, аяк жагы талкалана баштайт эми. Кээ бир жарандар жол жаңыдан курулуп жатканы менен сапаты аябай начар экенин билдирди. Жай жазып атышат. Чаң маякым бар. Мен могу магазинде иштейм, соода кылабыз. Чаң машиналар токтой албай атат парковка. 2-3 ай болду жазып атканына. Жылы слабыйраак го дейм менимче. Жол жасаган жакшы, каршы эмеспиз, жашсын, бирок эртелетсе жакшы болот эле. Ускоряйтетип ошол нерсени. Тиякта жаңы жасалган жолдорду өзүңөр көрүп атасыңар, уже эле ямалары бар. Качество слабыйраак. Чаң машинанын терезесин да ача албайсың. Турган продуктулар, товарлар баардыгы тең чаң болот. Суу сеппейт жолдорго. Бат-баттан суу сеп турса деле хотя бы жок дегендечи. Ичине чаң азыраак болмок да. Чаң каптап атат бияктын баарын тең. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай. Баш аягы жасалганы могу мала Гавриловканын башынан Сокулукка чейин 3 жыл болду. 2017 жылдан бери эле ушул көрүнүш. Пробка. Үйдөн ушу магазинге иштеген жерге барып келгенге 1 саат убакыт кетет. Ошо. Эртерээк бүтүшсө жакшы болмок. Менимче бул качество жок, анан могу капталында жол салынып атпайбы? Ошол жактан жарым биринчи слой дорожный одежда, дорожный покрытие бар го. Ошонун биринчи эмесинен жарым метр алынгандай да. Ар жагы болсо кеңейтилген, бирок асфальт толугу менен коюлган эмес. Анан боякта деген көптөн бери биз күндө өтөбүз. А бирок ушактан обедти 10го чейин кылышат. 10го чейин иштесе иштеди, иштебесе бир 2-3кө чейин обед кылышат да. Иштегендерде технадзор текшергени деле жок. Мону баягы эле бүтүш керек болчу. Ошо канчадан бери турат. Карабалтанын жана мен айтып койчу нерсе, сууну дейин жана эмеге экспертизага алып кетип атпайбы? Казып алып асфальтты. Ошол деген көптөн бери ошол казылган бойдон турат. Аяк деген суу кире атпайбы? Суу сиңип ошака сиңе берет. Кыш келгенде ал тоңот. Тоңгондон кийин ал асфальтты деген шишип турат да. А жаз келгенде ал деген
эмеген кайра ылдый чөгөт да ошондон эмеге сына баштайт уже асфальт. Гарантия жок болду, гарантия жок да 2-3 жылда отпайбы. 2-3 жылдага чейин жетпейт бул эме бузулат кайрачы. Ошол үчүн жана ошолорду дагы текшертип айтып койсоңор эми болот. Карабайсыңарбы? Жок дегенде жарым сторонасын бүтүрүп туруп, анан бир тарабын алса болмок да, просто күндө өткөндө мына карагылачы канында эле просто кыйналып атат да. Карап берип кой. Бирок да келечегибиз үчүн жакшы эле нерсе, просто эл кыйналып атат. Карабайсыңарбы канчалаган пробка. Каждый день өткөндө биз жок эле дегенде 1 саат турабыз ушул жердеги аралыктачы. Эл кыйналып атат. Бирок келечегибиз үчүн надеюсь пайдалуу эле эмелер. Жол курулушу толугу менен качан аяктаары тууралуу жолду курууну мойнуна алган кытайлык China Railway компаниясынын өкүлү буларды билдирди. Бул пандемия бизге дагы зыянын тийбизге койгон жок. Биз жумушубузду улантып аттык. Бирок ошондой эле биздин инженерлер март айларында келиш керек болчу, жылдын план боюнча жылдын башында. Пандемияга каршы келе албай, август айында анан аран келди. Проект 2021 жылы июнь-июль айларында бүтөт. 所以这个影响还是很大的。